Бүгүн 14 февралда Белекке китеп берүүнүн эл аралык күнү белгиленет. Бул күнү китептер жаңы окурмандарын таап, китепкөйлөр бири-бирине кубаныч тартуулашат. Февраль китеп Белекке берүү күнү. Ошого карата бизде буккроссинг уюштуруп атканбыз. Бул буккроссинг акциясы негизи китеп алмашууну уюштуруу болуп саналат. Буккроссинг бул англис тилинен ошо китеп алмашуу деп которулат. Буккроссингти 2001 жылы ошол сайт түзүлүп, ошол сайтка 2 миллиондон ашык китептер катталган. Бул кандай китептер? Ошол үйдө жаткан, биз окуп бүткөн китептер, бул бардыгы бекер берилет. Бул парктарда жанагындай тамак ичкен жерлерге коюп акцияны уюштурсак болот. Бул жактан китепти каалаган окурман алып, окуп, кайра башка бирөөгө которуп бере алат. Анан эгерде үйүндө мурда окулган өзүнүн китептеринен болсо, келип буккроссингге коюп койсо болот. Ошентип биз адамдардын арасындагы карым-катышты уюштуруу жана биздин окурмандарды китеп окууга тартуу максатында ушул акцияны уюштуруп жатабыз. Китеп берүү күнүнүн идеясы мектеп китепканачысы, блогер, балдар китептери сайтынын негиздөөчүсү, 3 баланын энеси америкалык Эми Бродмурга атандык. Тагыраагы Эминин кичинекей улуу апасынан эмне үчүн адамдар бири-бирине китеп берген өзгөчө күн жок деп сурап, мындан улам 2012 жылдын дал ушул күнү апасы уулунун кыялын орундатуу үчүн социалдык тармактагы досторун бул өнөктүккө катышууга чакырык таштаган кайрылуу жарыялаган. Ар кандай өзүмдүн жашоомо керектүү баардык китептерди алгым келет. Бүгүнкү замандын талабына ылайыктуу өзүмдү ышыктандырган китептерди алгым келет. Кыргыз жазуучуларынын тарыхый китептерди, орус жазуучуларынын китептерин алгым келет. Ушундай эле мен кандай болсом, эл да ушундай мендей болсо керек. Ушундай китептерди бергим келет. Айрыкча тарыхый көп кыргыз тилиндеги адай китептерди берет элем. Соң китеп болсун. Соң китеп болсун да, главное жакшы болсун. Интересный факт. А сен эмне китеп бересиң? Билбейм. Сурайм, анан берип коем да. Китеп берүүгө аракет кылам. Анткени мен да өзүм китептерди аябай жакшы көрөм. Мен не китеп бериш мүмкүн? Мен мындай информация жакка экология жөнүндө, природа жөнүндө айтып берген китептер жакшы көрөм. Ошондой китеп бериш мүмкүн. Түзүлгөндөн тарта эле 2 жыл ичинде бул демилге бүткүл дүйнөлүк колдоого ээ болуп, дүйнө жүзү боюнча улам жаңы катышуучуларды таап келүүдө. Учурда дүйнөнүн 30 өлкөсүндө белгиленип жаткан бул датада айрыкча балдарга китеп берүү өзгөчө маанилүү. Наргиза Жумадил кызы, Бактияр Сарсаров, Мирзат Муталипова, Теңир Тотаңы.